أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү Рамазан айы менен баардыгыңыздарды куттуктап кетебиз. Биз Кайрымдуу бол Кайрымдуулук фонду ушул эфирде чыгып атып, сиздер менен ушул Рамазан айыны куттуктап кеткибиз келди. Рамазан айы ушундай ай өтө бир кубанычтуу ай. Рамазан айы ушундай ай береке ай. Рамазан айы ушундай ай башка айлардын султаны. Бул ай бир жылда бир келгендиктен бул айды бир көз ирмемче дагы убакыт өткөрбөстөн пайдаланалы. Себеп дегенде бул айдын ичинде Алла Тааланын мээрими, берекеси бардыгы ушул айдын ичинде. Алла Тааланын дуаларды кабыл боло турган ай, иншалла. Ошон үчүн бардыгыңыздардын кирип келген Рамазан айыңыздар кут болсун. Алла Таалам элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынччылык берсин, ооругандарга шифа берсин. Кимде кандай муктаждыгы болсо, ушул Рамазан айында дуа кылып, муктаждыгыңыздарды толуктап алыңыздар. Иншалла бул айда дуалар кабыл боло турган ай. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман фариха би духули шахр Рамазан, харамаллаху жасадуху алан ниран." Кайсы бир адам Рамазан айы кириши менен сүйүнө турган болсо, Алла Таала анын денесини тозок отуна арам кылып коет дейт. Жана да пайгамбар бир хадисинде айтат: "Ида кана аввал лейлат мин Рамазан якуллаху таала." Рамазан биринчи күнү болгондо Алла Таала айтат: "Ман заллади юхиббуна фанухиббуху." Бизди жакшы көргөндөр барбы? Биз да аларды жакшы көрөлүк дейт экен Алла Таала. "Ман заллади ятлубуна фанатлубуху." Бизди издегендер барбы? Биз деле аларды издейли деген кайрылуу болот дейт. "Ман заллади ястагфируна фанагфиру лаху би хурмати Рамазан." Бизден кечирим сурагандар барбы? Биз анын Рамазан урматына биз алардын күнөөлөрүн кечирели деп Алла Тааладан ушундай кайрылуу болот дейт. Фаямуруллаху таала кирамал катибин фи шахр Рамазан би ай яктубу лахумул хасанат ва ла яктубу алейхимус сайyiat. Жана Алла Таала кирамин катибин эки жазуучу периштелерге, жакшылык жаманды жаза турган периштелерге буйрат экен: Рамазан айы болгон убакта силер жалаң жакшылыктарды жазгыла, жамандыктарды өчүргүлө, жамандыктарды жазбагыла. Фаямхуллаху таала анхумуз зунубухумул мадия. Жана Алла Таала кайсы бир адам ушу Рамазан айында толук ишенип, Алла Тааланын сооп берерине ишенип, кыямат күнүнүн кутуларына ишенип туруп Рамазан кармаган болсо, орозо кармаган болсо, Алла Таала анын адамдардын өткөн күнөөлөрүнү кечирет экен, иншалла, өчүрөт экен. Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылган экен. Уктум дейт пайгамбарыбыздан ушул хадисти: "Лау та'ламу уммати ма фи Рамазан, ла таманнау ан такуна саната куллаха Рамазан." Эгерде менин үммөттөрүм Рамазан айынын кандай жакшы экенин билгенде, Рамазандын бул бир жыл бардыгы эле Рамазан айы болсо экен деген үмүттө болот эле дейт. Бирок тилекке каршы көптөр ушул Рамазан урматыны билбейт экен. Биз дагы бир башка нерселер менен, дүйнө иши менен өткөрүп жүрөт экенбиз. Келгиле бир туугандар, ушул Рамазан айы ушундай улуу ай болгондуктан биз бул улуу айды өткөрүп жибербейли, пайдаланып калайлы. Бул ай бир ай көз ирмемде өтүп кетет. Канча жыл, мына 80 жыл, 70 жыл, 100 жыл көз ирмемде өткөндөй эле бул бир ай билинбестен эле өтүп кетет. Бүгүн башталды, эртең бүтүп калат. Ошон үчүн өкүнүп калбайлы эртеңки күнү. Рамазан айыны пайдаланып, ушундай Алла Таалам бизге буйруган бул буйрук, бул бизге фарз. Ушуну кармап пайдаланып калалы. Бул нафсти тарбиялоо. Бул нафсти тарбиялоо. Өтө пайдасы көп. Бул жөнүндө бул Рамазан айы бизден алдыңкыларга дагы келген экен. Бул бизге деле эмес. Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, бул Рамазан айы силердин алдыңкыларга да келген. Адам атабыздан баштап Рамазан айы буйрук болуп келе жатат экен. Мына бизге чейин келип азыркы күнү Рамазан айыны кармап
إذا كان أول ليلة من رمضان ظفرت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران ولم يفتح باب منها وفتحت أبواب الجنان ولم يغلق باب منه ويقول الله تعالى. Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldık. Ramazan ayının birinci günü olganda mına, bugün birinci gün. Birinci gün oruza kalmaganımızda Allah Taala oşu Ramazan'ın urmatı menen şeytandardı çınjırlap bekitip koyat deydi. Jana jinler kuallanıp bu jinler de ketetdi. Tozok eşikleri bekitilinет deydi. Al tozok eşikleri bekitilgenden keyin bir ay oruza bitkönçe açılbaydı. Şeytanlar koy verilbeydi. Jana Allah Taala 5 eşiklerini açıp koyatken. Al 5 eşiklerden de bir eşigi de kullanılbaydı deydi. Jana Allah Taala günüge aytatken Günü goşu Ramazan ayında 3 yolu uşunday çakırık kılatken. Hal min ta'ilin fa'atihu su'alihi. Soruçular bar mı menen soragan nerselerini bereyim dep Allah Taala özü uşunda hayırlı jasaytdy. Hal min ta'ibin fa'atubu aleyhi. Tawba kıluvçular bar mı? Men aların tawbasını kabul kılayım. Hal min mustagfirin fa'agfiru lahu. Keçirim soruçular bar mı? Men aların günahlarını keçireyim. وَيَعْتِقُ اللّٰهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِنَ رَمَضَانِ أَلْفَ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ. Jana Allah Taala 1000 degen adamdardı Ramazan'ın hurmatına tozoktan kutkuratken. Mına uşunday ulu gün, ulu ay bizdin üstübüzde bugünkü gün, birinci gün başlandı. Uşul aydı bekerden başka nerselerinden dünya işlerinin ötkörüp yürübesden karmanıp kalayla. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.